Былтыр күзүндө Кара Сууну Папан айыл өкмөтүнүн негизги унаа жолундагы көпүрө кулап түшкөн. Ал көмүр жүктөгөн оор жүк ташуучу унааны көтөрө албай калган. Көпүрө аймактагы 17 айылды Ош шаары менен байланыштырган жалгыз каттам болгон. 50 жыл мурун эксплуатацияланган эски көпүрөнүн ордуна жаңысы курула баштады. Бул үчүн мамлекеттин казынасынан 69 миллион сом бөлүнгөн. Жаңы көпүрөнүн эни 10,5, узуну 36 метр болот. Оор жүк ташуучуларга бул жакта өздөрүнүн объездной жолу бар. Ошол жол менен эле кеңири каттап, мына 1-2 жылдан бери ушул жол менен эле кышын жайын эле каттап, ишин улантып эле кетет. Бул объездной жол деп эле коет. Бул мына бизге Кызыл Туу тараптан киргенде объездной жол менен чыгат. Бул адырды аралап барып, Папанын перевалынан кайтып ушул жолго кошулат. Бул жака жеңил машиналар, ушул портер, ошол 15-20 тоннага чейин машина дегендер каттай берет. Мамлекет тарабынан мынтип чоң иш аткарылып жаткан чакта айылдын колунда бар жаштары ички көпүрөлөрдү ашаар ыкмасында салганды колго алган. Өтө сел катуу келчү эле, көпүрө жок эле, машиналар өтө албай калат, окуучу балдар, кыздар өтө албай кыйналчу эле. Азыр эми мына Кудай кааласа көпүрө салып атышат. Мына асфальтты мыякты жеп кетчү эле. Ушу салган балага рахмат, ушу рахмат өзүбүздүн балдардан чыгып атат. Ал арада 85 чакырым узундуктагы Актерек Папан Кожо Келең унаа жолунун 5 чакырымын асфальттоого даярдык иши башталды. Бул үчүн республикалык казынадан 36 миллион сом бөлүнгөн. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.